Урматтуу телекөрүүчүлөр, эгерде бизди көрүп аткан болсоңуз, анда алыстабаңыз. Себеп дегенде биз азыр ден соолукка кам көрөбүз, тактап айтканда спорт менен машыгабыз. Жана албетте сизди экранга жакыныраак отурууну чакырабыз. Себеп дегенде бул өтө пайдалуу нерсе. Ал эми пайдалуу нерсени бизге үйрөткөн биздин мыкты машыктыруучубуз Айс. Кутман таңыңыз менен Айс, жакшысызбы? Кутман таңыңыз менен. Эң сонун рахмат. Саламатсыздарбы? Эми эң негизгиси биз дем алуудан баштайлы. Дем чыгарганда биз ичибизди жакшылап кысабыз. Анан кээ бир кардарлар сурангандай, муну деген тактап, анан жайыраак айтып түшүндүрүп берсеңиз дейт да. Мен эми сурайын деп атпаймынбы? Айс, эмне жай сүйлөп атасың депчи. Капалапкати дем алуусу негизи деген мурдун таноосу менен иштей турган дем алуу. Демди жакшылап кысып туруп, ичибизди тартабыз. Анан дем алганда көп көңүл бурбайбыз, Дем алуу өзүнөн өзү нугунда кете берет. Дем чыгарганда ичибизди жакшылап кысабыз. Дем алуу өзүнүн нугуна кетет. Ритм менен темпти өзүңүз пайдалуу же андай өз нугуна карап тандап алсаңыз болот, Кеттикпи? Эгер тескеринче жай жасасаңыз, сизге кыйыныраак болуп калышы мүмкүн. Бул негизги нугу боюнча кан жүгүртмөгө көбүрөөк нагрузка берет, Кеттик. Дем чыгаруу. Белек. Мен бийлеп кеттим. Белек катып бийлеп. Айс көрбөй калды, жакшы болду, Айс көрбөй калды. Белектин баш айланып кетиши Ушул мүмкүн. дем алуу боюнча мен бир нерсени эстеп атам да. Негизи адам баласы бир 50%дан көбү дейин туура эмес дем алат экенбиз да. Дем алат дегенде биз мисалы сиз айтып атпайсызбы, дем алып жатканда иш чыгат. Ал эми демди чыгарганда ишти кысабыз деп. Көбүнчө биз тескерисинче жасайт экенбиз да. Ал эми наристелерди байкасаңыздар туура дем алат. Ошондуктан наристелердин баары негизи ичи менен дем алат. Ошо ичи менен дем алуу негизи аял затына дагы бирден бир кандай десем, эң пайдалуу дем алуу экен да. Ошондуктан дем чыгарганда ичибизди көбүрөөк мындай калыбына же кыймылына келтиргенде биз деген өпкөнүн көлөмүн иштетет экенбиз. Ичибиз менен биз дем албайбыз, бирок көлөм деген ич менен кысылганда көбүрөөк ылдый жакка тартылат экен да. Анан өпкөнүн сырткы көлөмү менен дем албастан толук бою көлөмүн иштетип, арткы кабыргаларга жакка чейин иштейт экен дагы. Ошондуктан ичибиз менен дем алуу деп коет. Бөбөктөр уктуп атканда билинет го мындай. Бышылдаганда курсагы дем алганда, дем алганда кадимкиде бүт баарындай ичи менен дем чыгып, ал эми демди чыгарганда кирип туура дем алышат деп ойлойм. Ошондуктан биякта деген ичибизди кысканда кээ бирөөнүн баш айланып кетиши мүмкүн. Ошондуктан жанакы качкылтек көбүрөөк мээге жеткендиктен мээбиз кичине мындай көп бул нагрузкага жетишпегендиктен баш айлана баштайт. Көнүмүш адат болбогондон кийин. Эми мурдубуздун тааноолорунду алмаштырабыз. Эмнеге? Белек иштеткенче, эгер таптакыр кыйналып мудраны жаза албасаңыз, баш бармагыңыз менен оң тааноону бассаңыз, сол чыпалак менен сол тааноону, Эгер таптакыр эле кыйналып адашып атсаңыз, мурдубузду бир эле кол менен колдонуп койсок болот. Манжа менен иштетип койсок болот, Кеттик. Мында деле бир манжаны менен тааноону басабыз дагы, бир оң тааноону, сол тешекче менен иштейбиз, Дагы эле дем кысканда иштейбиз. Бияктан 10-15 жолу жетиштүү болот. Анан алмаштырып туруп, ошол эле нагрузканы, кыймыл аракетти оң тааноо менен жасасак, ар бир тешикчени жакшылап иштете баштайт экенбиз. Анткени эгер өзүңүз карап көрсөңүз, бир таанообуз негизи кыймыл аракетке жайыраак, жалкоорок. Ошондуктан экөөнү тең бир нугуна иштеткендиктен биз нагрузканын баарын эки тешикче менен иштетет экенбиз. Меники сол тааноом көйгөйлүү экен. Меники тескерисинче оң тааноо. Ошондуктан экөө тең жакшылап иштесе, биз деген жанакы ОРВИ болобу же аллергия риниты болобу, ошол нагрузкалардан алыс болот экенбиз да, оорулардан, Өзүңүзгө карап көрөсүз дагы, бири-бирден иштете баштайбыз. Эми экинчи дем алуубуз болсо, ичибиздин ылдый жагына тарткансып, көлөмдү көтөргөнсүп, ичибизге толтурабыз, анан өпкөгө толтурабыз. Дем чыгарганда өпкөдөн ылдый
кысабыз дем алуу ичибизден. Дем чыгарганда сырттан ылдый, өпкөдөн ылдый. Ошондо кандай десем, жанакы термелип келе турган жеке келет го. Толкун, Толкун, ошондо эле кыймыл аракет да. Ичибизден ылдый, анан өйдөдөн ылдый. Мисалы, мен азыр омурткаларыман бери сездим да, бул туура эле көрүнүшпү? Эң туура көрүнүш, анткендиктен бул нагрузканын баары көпкүнүн көлөмүн ачып туруп, анан кабыргалардын араларын ачкандай кыймыл аракет. Кырт деген үндөр сен омурткаңан чыгып атат окшойт энди. Эми дем алуу практикасынан баштагандыктан дагы эле ошол дем алуудан өтө берели. Кабыргаларыбызды кармайбызбы? Кармайбыз, ичибиз ылдый жагынан кичине өйдөрөөк. 4 манжабыз асты жакта, баш манжабыз арт жакта болсун. Дем чыгарганда колубуз менен жардам беребиз да, кысабыз өзүбүздү. Кайран эти жок менин кабыргаларыма. Дем чыгарабыз. Саналып атабы кол менен? Кадимкидей саналат го чиркин. Дем алабыз. Кымча белбелек, кеттик. Дем алабыз. Эгер өзүңүз байкагандай, дем чыгарганда биз аябай эле ичкерип калабыз, белекке окшоп. Анан дем алганда көздүн көлөмү көбөйгөндү менен кошо кабыргалар дагы сыртка чыгат экен. Камера мени көргөз койсо. Ал учурда биз айзыра окшоп калабыз. Дем чыгарабыз. Белекке дем алган учурда айзырага. Дем алабыз. Экөөбүз жакшы тандем турбайбызбы? Демди кысабыз. Эми кабырганын асты жагы менен өпкөнүн ылдый жагына алды жагын көбүрөөк иштеттик. Эми ошондой эле баш банжанын аст жакка арткы нагрузканын баары, кабыргалардын баарын эми 4 манжа менен иштетебиз. Кеттик. Дем алуу. Көбүрөөк 4 манжа менен иштеп, көбүрөөк кыссаңыз дем чыгарганда, ошондо өпкөнүн арт жагына болобу, анан алды жагында бүт көлөмүн иштетет экенбиз. Тулку боюбуз менен дем алууну көбүрөөк иштетип, өпкө бүт нугун менен иштейт. Кеттикпи? Белек сезип жатасың кадимкидей, арттагы кабыргалар. Эми ушул нагрузкадан кийин колдор рецептор менен негизи биз иштетип койдук. Колубуз кичине кысканда нерв рецептору иштеткен дагы, анан өпкөнүн толугу боюн иштеткенде дагы эле көнүгүүдө биз ошондой эле иштей берет экенбиз. Кадимкидей биз өзүбүз кысып аткандай, Эми белек Айзураны караса, бутубузду астыга шилтейбиз. Акырындык менен. Биринчи жокер позасы деп коет негизи йогада. Колубузду өйдө көтөрөбүз. Жана тасмадагы жокер эмес деп койбойм. Жокер. 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 Аскер. Биринчи аскер. Ошондо тизебизди манжалардан алыстатпайбыз. Согончоктун линиясында болот. Арткы бутубуз согончок менен артка тартылып, тизени түздөйбүз. Түздөл. Жамбаш линиясы бир линияда болуш керек дагы, ичибизди жакшылап кысып, колубузду өйдө көтөрөбүз. Бул статикалык көнүгүү. Индия бийинде билеп жүрсеңиз болот деп койбойсуңбу? Эми акырындык менен ошо биринчи жокер позасынан кичине артка умтулабыз дагы, анан арткы бутубузду бүгөбүз, тизебиз менен, анан артка умтулабыз. Кармаңыз. Эгер таптакыр кыйналып атсаңыз, белек арткараак тартылабыз. Анан астыкы бутубузду түздөйбүз, арткы бутубузду бүгөбүз. Ой. Кыйын турбайбы? Кыйыныраак. Бирок Айзыра тизеңди бүк. бүт булчуңдарын баары иштейт дагы. Арткы бутуңда тизеңди. Арткы бутубуздун булчуңдары көбүрөөк иштейт, Дагы да жеңилирээк. Дагы ылдыйраак. Мен тердеп баштадым. Артка умтулабыз. Бул статикалык көнүгүү деген негизи баланска дагы анан бутубуздун булчуңдарын жакшы иштетүүгө, Кадимкидей талый түшөт экен. Астыга өтөбүз, бутубузду алмаштырабыз. Согончок иштеш керек. Дагы эле биринчи. Тизебизди манжалардан алыстатпайбыз. Жамбаш линиясы бир жакта, арткы согончок тартып турат дагы, бүт булчуңдун баары, жоон булчуңдардын баары иштелет. Колубузду өйдө жакка. Эгер таптакыр белиңиз ооруп же кыйналып атсаңыз, негизи бияка китепче алып алсаңыз, бүт тулку боюңуз менен белиңиздин булчуңдары түздөлөт дагы, тартылат. Дагы арткы бутубузду түздөйбүз белек. Эң сонун.
Эми тескеринче арткы буту бүгөбүз, астыңкы бутубузду түздөтөбүз. Кеттик. Эгер сизге жеңил болсо, бул нагрузканы ылдый түшкөнгө умтулуп тартып алат. Бүкпөй, э? Арткы бутубузду бүгөбүз, ошого ылдый түшөбүз. Кеттик. Дагы. Кармалабыз. Билек. Ох! Астыңкыны. Эми кармап турабыз. Кой берсем болобу? Болбойт. Ай. Эң соңу өйдө көтөрүлөбүз. Бутубузду жылытып алдык, булчуңдардын баары иштеди. Анан ылдый жакка түшөбүз. Мен Айзур айымга суроом бар. Бере кой. Эмне деген? Айзур айым деп калыптыр го бир киши. Жеңил. Сизге ушунчалык эле жеңил болуп атабы? Кыйналган жоксуз го такыр. Кыйналган жок, эми дагы өз нугунда, Өз нугунда же эфир бүткөндөн кийин жана эфирден уялдым дейсиң деп айтасызбы? Түзелебиз. Көнүгүүлөрдү Бирибизди карайсыз. үйдөн жасаганга аракет кылам, балким ошол үчүн жеңилирээк болуп Айзур айым менен биз менен кошо жазап туруп, анан дагы кайра кайталоодо биз менен кошо да иштей берет экен, Саат 6-дан баштап. Эми кайталооңор бар окшойт деп кысырмагыла кетегенсиң. ушул эле линияда бутубузду тартабыз дагы жоон булчуңдарды кармайбыз. Жамбаш линиясынын жоон булчуңдарын баарын да кысабыз дагы. Акырындык менен артка тартып экенбиз. Эң сонун. Эгер баары жакшы болсо, артка умтулабыз, өйдө көтөрүлөбүз. Биякта пресс да иштейт, бутубуз да иштейт. Эң сонун. Сонун көнүгүү экен, Дагы. эле пресс үчүн. Анан эң эле сонун көнүгүү жанакы бул жоон булчуңдар иштейт эркектерде, негизги мырзаларда катуу кысылып, кыскарып калган булчуңдар, ошону артка умтулсак, эң эле сонун көнүгүү. Эми буга акырын кандай десем, фронталдык нагрузка менен кошо сол жака анан оң жакка тартылгандай кылмак экен. Дем алабыз. Эң сонун. Дагы. Ой, мен Бирок Башым белибизди айнап жакшы ийбейбиз, таптакыр артка умтулуп калбайбыз. Бел линиясы катуу кармалуу, анан артка 10-15 градус, Жок, бел дейсек, биз деген омурткалар менен кармалып калабыз. Бул нагрузкада түз кетиш керек. Бул линиянын баарын кысабыз, жамбаш линиясы картылат. Эң сонун белек. Ушундай эле жасоо. Дагы тартабыз. Ичибизди тартып туруп, акырындык менен оңго, анан солго. Эң сонун. Оңой эле экен, мага оңой эле болуп атат, бирок буттарым үзүлүп кетейин деп атат. Бут линиясы жакшы иштейт, негизги. Астыга эми ушул жактан эле акыры менен планкага өтүп кетели. Кандай десеңер? Алганда. Астыга. Баягыда менден бирөө сурап атат да. Силер чын эле кыйналасыңарбы же калп эле? Мен мына кыйналган. Мына мен ошончо сенден сурап атпайынбы? Бул планкада негизи деген колубуз деген чыканак менен кошо ийнибиздин линиясында болуш керек. Анан белибизди бүкпөйбүз. Акырындык менен тескеринче өйдө көтөрүлөбүз дагы. Кулмулчак менен тартып аткенбиз, Эгер сизге жеңил болуп атса, колуңузду астыга тартасыз дагы. Жок, кайдагы жеңил. Анан ичине өйдө көп умтуласыз. Дагы. Алдыга кетип беребизби? Алдыга кетип, ошондо кандай десем, дөңчө жасайсыз, бирок жамбаш линиясы менен эмес, тескеринче далыңыз менен. Дагы. Аз көргөзө кетсем белек менен. Белек жакшы даярданып кетти. Дөңчөнү ушул жактан. Колуңузду астыга. Анан бул жер далын баары өйдө көтөрүлүш керек. Дагы колуңузду астыга. Дагы. Эң сонун. Ушул позицияда жатсаңыз, белиңиз ийилбейт дагы, бүт толку бою иштеп атат биякта. Дем алабыз. Белек сездиңизби? Бул планкага караганда, бул стандарттык планка оңой эле болуп калат. Эми, эгер оңой болсо, колуңузду көтөрөсүз да ийниңизге коесуз. Кеттик. Эми, толку боюңуз менен кыймылдабай, ушул линияда каласыз, анан колуңузду көтөрөсүз. Дагы. Менден бирөө сурап жибериптир. Жазып жибериптир. Аябай сүрөткө тартып анан жакындатыптыр да.
Силер ушундай көнүгүн жасап атканда аркаңарда tutmuştuk, бир нерселер турат го дейт. Алар эмнеледи? Ал нерсе бизге көнүгүүлөрдү жасоо үчүн атайын мындай тоскоол болуп чыгара жатар. тоскоолдук бирок эми ушу менен кошо эгер тулку боюңузду жакшылап жылытып алсаңыз ичкерте турган көнүгүү белибизде бул кандай? Мага кере деле жок окшойт. Анан Мага керек. белек бирок ошо менен кошо төш булчуңдарын жакшы көбөйтөт О. экен. Көтөрөт экен, Ооба. Кеттик. Чыканакты кичине ийэс дагы акырындык менен, жан баш Оңго, линиясы менен, солго, сан менен. Бул оңой эле, мага жагат. Кеттик. Эгер таптакыр сол жака же оң жака чыгарсаңыз, эгер жеңилдеп болуп калса, белектикиндей ортосуна коесуз, Карантинде ушул көнүгүн жасаганым жатып калбайсыз. Кеттик белек. Эң сонун. 2. Бутубузду ийбейбиз. Айзада эсиңде ушул көнүгүүгө жооп бергениң? Дагы Инстаграмга киргизгенде. Карантинде болчу. Айзада Өйдөрөк. үйрөткөн. Дагы жамбаш линиясы өйдөрөк. Анткени биз И, белекти Айзада жарышасызбы? Я. эң сонун. сиз Эми жарышпайбы? чыканакка өтүп туруп ошону эле кыймыл аракетти жаза алсаңыз, далыңыздын арасындагы жанакы бүт топтолуп калган туздар дагы кетет, Кеттик. Анткени эгер жамбаш линиясын прям таптакыр эле килемченин ортосуна салсаңыз, эң эле сонун далыбыздан, ийнибизден баштап корсет катары ичибиз кетет экен. Кеттик? Белек? Да, 10 жолу, 10 жолу. Сана. Бул көнүгүүлөр өскөн болуп 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 эң сонун. Эми соңку көнүгүүдө биз деген курчанын жардамы менен, белек, курчанын жардамы менен бутубузду тартып жакшылап чоюп алалы. Кеттикпи? ушул бойдон акыркы Акыркы көнүгүүбүз, көнүгүүбүз болсун. Убактыбыз да соңуна келип жетип калыптыр. Ушундай кылып туруп бүтүрөт окшойбуз. Ооба. Кеттик. Афактап калдык го я. Ардактуу деле көрүүчүлөр, биз болсо ушуну менен көнүгүүлөрүбүздү жыйынтыктаганы турабыз. Бизден алыстабаңыздар, таң шоула берүүсү өзүнүн кызыктуу дагы конокторун, ошондой эле фактыларын жана башка маалыматтарды алдыңкы мүнөттөрдө бөлүшөт. Көрүшкөнчө достор. Чоюлабыз. Чойлаңыз.